Кыргызстанда 6-жолу белгиленген бүткүл дүйнөлүк жоолук күнү кандай өттү? Анын каармандары кимдер болду? Бул видеодо биз Бишкекте өткөн эл аралык жоолук күнүндөгү маанилүү учурларды айтып беребиз. Бүткүл дүйнөлүк жоолук күнү Кыргызстанда миңдеген аялзаты чыдамсыздык менен күткөн жагымдуу иш-чарага жана өз кезегинде таанымал брендке айлана алды. Анткени бул күнгө карата уюштурулган иш-чараларда айымдар өзүн ар тараптан өнүктүрө турчу маалыматтарды алып, жалпы аялзатын ойлондурган темаларда өз ара пикир алышып, аны чечүү жолдорун издеп, достук, ынтымак жана жагымдуу маанайдын атмосферасына бөлөнүп кетишет. 2021 жылдын 1-2 февраль күндөрү Умма журналы тарабынан жоолук күнүнө карата руханий, интеллектуалдык жана мотивациялык баяндарга толгон жагымдуу кече уюштурулса, 4 февралда өлкөбүздө жоолук салынган кыздардын билим алуудагы көйгөйлөрүнө арналган тегерек стол өттү. В 2021 году 2021 жылы биз Кыргызстанда бүткүл дүйнөлүк жоолук күнүнө карата бир нече иш-чараларды уюштурдук. Алсак, Ош облусунда 2000ден ашык айымдар катышкан масштабдуу деңгээлдеги иш-чара болуп өттү. Бишкек шаарында болсо 3 иш-чара уюштурулду. Алгачкы 2 иш-чарага биз белгилүү мусулман айымдарды чакырдык. Алар өздөрүнүн тажрыйбалары менен бөлүшүп, ар кандай кеңештерин, мотивацияларын беришти. Ошондой эле иш-чаранын жүрүшүндө биз жоолук салынууга байланыштуу көйгөйлөрдү да талкууладык. Баарынан кубанычтуусу, жыл өткөн сайын Кыргызстандын алыскы аймактарынан дагы бул демилгени колдогон айымдар көбөйүп жатат. Эгер дүйнөдөгү абал калыбына келсе, биз мындан дагы чоң деңгээлдеги иш-чараларды уюштурганга аракет кылмакчыбыз. Жоолук күнүнө диний жана коомдук ишмерлер, илим, маданият, искусство, спорт жана бизнес коомчулуктан өкүлдөр, журналисттер, жардамга муктаж, мүмкүнчүлүгү чектелген мекендештер, түрдүү улут жана көз караштагы аялзаты катышты. 2 күндүк иш-чара Аллах Тааланын сөзү болгон ыйык Куран менен ачылды. Бул жылкы иш-чара таалим-тарбия берүү, агартуучулук мүнөзгө көбүрөөк басым жасады. Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтийинин орун басары Кадыр Ажы Маликов, муфтияттын аппарат жетекчиси Равшан Ажы Эратов, Абу Бакр Ас-Сыдык мечитинин имамы Абдуалим Сыдыков исламдагы аялзатынын орду, жашоонун мааниси, ыймандын мөмөсү деген темаларда баян өтүшүп, жан дүйнөгө руханий азык беришти. Бисмиллахиррахманиррахим. Мен 31-январда өткөн жоолук күнүнө да катышып келдим. Региондордо калк руханий жана моралдык маалыматка абдан суусап турганын байкадым. Пандемия жана саясий окуялардан улам элибиздин айрыкча жаштардын ыйман тууралуу сабактарга кызыгы күч экен. Оштогу жоолук күнүнө 2000дей айым келишиптир. Орун калбай калгандыктан кире албай, эшикте ыйлаган бойдон калгандар болду. Чоң алай, ноокаттан бери атайын жоолук күнү үчүн автобус менен келгендер болду. Да, очень знаменательное такое Бүгүнкү мероприятие. иш-чарада мен бул жашоонун мааниси тууралуу айтып берүүнү чечтим. Анткени мен бул тема аркылуу адамдарга жоолуктун эмне үчүн керек экенин түшүндүргүм келди. Мунун баарынын өзөгү жашоонун негизги мааниси эмне экенинен башталат. Эгер бизде жашоонун мааниси, мындайча айтканда жараткандын ыраазычылыгы, жаратканды тануу жана башка болсо, диний милдеттемелерди аткаруу адамга жеңил болот. Мен ойлойм бүгүнкү иш-чара албетте биздин коомду ар тараптуу бирин-бирин түшүнүүгө, толеранттуу мамилеге алып келет деген бир чоң ишеничтемин. Себеби бул жоолук салуу бул биринчиден жараткан улуу Аллах Тааланын өкүмүн аткаруу менен биргеликте эле аял затынын баягы бир канчалык бир баалуу экендигин бул жерде даңазалап көрсөтүү болуп эсептелет да. Быйылкы иш-чараны уюштурууда Түркиянын дин иштери боюнча башкармалыгы башкы демөөрчүлүк кылды. Түркиядан Кыргызстанга келгениме 6 айдай болуп калды. Бул абдан кооз өлкө. Мен өзүмдү бул жакта анча деле чоочун сезген жокмун. Анткени калктын көпчүлүгү мусулмандар болгондуктан бизди ислам баалуулуктары бириктирип турат. Жоолук күнү абдан маанилүү жана пайдалуу иш-чаралардан экен. Мага жакты. Бул күнү атайын чакырылган спикерлер пайдалуу кеңештер жана маанилүү маалыматтар менен бөлүштү. Маселен, диний ишмер, ислам укугу боюнча мугалим Лола Касымова айымдардын биримдиги тууралуу, Амина Ажы атындагы медреседе устаза Мариям Мамажакыпова бейиштик аялдар деген темада,
Психолог Фериде Кукеева ислам дининде бала тарбиялоо боюнча кеңештери менен бөлүшсө, туура уйку боюнча адис Назгүл Сулайманова кантип эрте ойгонуп, бир күн бою энергиялуу жүрүү мүмкүн экендигин айтып берди. Нью-Йорктун стиль боюнча бүтүрүүчүсү, персоналдуу стилист Чолпон Чаргынова эмне үчүн жоолук жарашыктуу болушу керек деген темада мини-презентация жасады. Эле болгондой көрүнүш болуп эле, жоолукчан болбой, биз баягы нак ушундай бир биримдиктүү ынтымакта болушубуз керек да. Бир колуң ушу ооруп атса, экинчи кол сени кармагандай болсун. Бир жашың түшүп атса, бирөө сенин жашыңды сүрүп тургандай болушубуз керек. Бүгүнкү иш-чара өтө мыкты деңгээлде өтүп атат. Ар бир нерсенин максаты болгондой эле, бул жоолук күнүнүн максаты биздин мусулман айымдарынын диндеги ордунун жашоодогу жанагы биздин келечекте алар кандай нерсе куруп бере алат, ошол нерсенин максаты өтө жогору болду деп айта алам. Пайгамбарыбыз өзүнүн кыздары жана неберелерине тарбия берип, бизге баланы кантип чоңойтуп өстүрүү керектигинде чоң үлгү көрсөтүп кеткен. Пайгамбарыбыз жана анын үй бүлөсү бала тарбиялоодо кандай ыкмаларды колдонгон? Биринчиден, бул оюндар. Бала оюн учурунда физикалык жана психологиялык жактан гана өнүкпөстөн, интеллектуалдык жактан да өнүгөрүн баса белгилешибиз керек. Бала ойноп жатып көптөгөн маалыматтарды эсине тутуп калат. Ичиме батпай жатат сүйүнүчүм. Абдан сонун. Ушунчалык, машалла. Аллахым разы болсун. Ушу жаңы дагы айтып кеттим. Ушу Элина Сатаровадан Аллахым разы болсун. Ушу Уммамак командасы ушу Кыргызстандын аялдарын баштарын баарын бириктирип, жоолук аркылуу бириктирип, ушу жоолук биздин куралыбыз деп, ушу баарыбызды бирге бириктирип, баарыбызга энергияны берип, баарыбызга күч берип, дем берип жатканына мен аябай кубанып турам. Эмнеге жоолук жарашыктуу жана тыкан болуш керек? Анткени жоолук бул Аллахка ибадат кылуунун бир түрү. Эркектердин кимиси мусулман же мусулман эмес экендигин сырткы көрүнүшүнөн айырмалаш кыйын. Ал эми кыздардыкы дароо билинет. Кыздар сырткы келбети менен эле адамдарга Кудайды эстетип, аларды динге чакыра алат. Ошондуктан жоолуктун тыкан жана жарашыктуу болушу маанилүү. Жоолук күнүнө өз тилектештигин билдирип, элге аты таанымал айымдар да келди. Алардын арасында белгилүү алып баруучу Айзада Жамгырчиева, теле жана радио алып баруучу Жанара Атабекова бар. Негизинен өзүм намазга келгениме 8 жылга чукул убакыт болуп калды. Анан жоолук салынуу менин ошол намазга келген учурдан белки эле көкүрөгүмдөгү бир калуу тилек болчу да. Анан биз эми өзүңөр жакшы билесиңер да, азыр деле ошондой баягы кодулоо бар. Баягы жумушум ага жол бербейт эле. Өзүм журналист болчумун, телевидениеде иштечүмүн. Ал кезде жоолук менен эфирге чыгат деген өзүнчө бир чоң бир катастрофа болчу да. Анан ошондой көксөп жүргөн маалымда бизде бир тарыхый эфир болгон. Замана студиясында эртең мененки көңүл ачуучу программаны алып барчу элем. Мыктыбек ажы көз алып бардык, ал кезде алып барчу эле. Анан орозонун башы болуп калды. Орозо айт күн болуп калды, ушундай болуп калды же аягы болуп калды. Эфирге Жамал Фронтбек кызы келди. Хиджаб жөнүндө сөз кылып, анан ошол жерден хиджаб кийгизип көрдү. Жөн эле хиджабты кантип кийет, жоолукту кантип салат. Мен өзүм ошол жерде эртеңки жумуштун жетекчилигинен уга турган урушумду сезип билип турсам дагы, мага ошол хиджабты кийип аткандагы учур өйдөрөөк турду да. Өзүмчө денемди майда калтырак басып, эмнегедир ошол жоолукта калып калгым келип турду да. Бул себептерден ар дайым иш-чараны колдойм. Умма журналы өзгөчө Мариям айымдагы мени шыктандырат. Анткени баягы илим жөнүндө, мына ушул дин жөнүндө маалымат билбей туруп жоолук салынгандар көп да. Умма журналынын директору Мариям айымды көрүп мен ар дайым иш-чарасын көргүм келет. Анткени өзү орусча дагы, кыргызча дагы баягы жогорку деңгээлде сүйлөйт, өзүнүн алып жүрүүсү. Арабызда кандай гана оор сыноолор болбосун, аларды сабырдуулук менен көтөргөн күчтүү эже-сиңдилерибиз бар. Алар жоолук күнүнө ардактуу конок катары чакырылып, чыдамкайлык, шүгүр келтирүү деген темаларда сөз сүйлөп, жашоодогу асыл баалуулуктарды эске салып, көптөрүнө чоң мотивация беришти. Келген коноктордун көзүнө жаш алдырып, жүрөктөрдүн кылын черткен Юлия Янванчинова аттуу спикер болду. Бул айым кичинекей чагында эле көрүү жөнөмдүүлүгүн жоготкон. Бирок ошого карабай ал бир нече тармакта билим алып, үй бүлө куруп, балалуу болууга да жетишкен.
Мен ар дайым Кудайды издеп ага жакындагым келчү. Менин апам христиан, атам ислам динин карманчу. Кичинекей кезимде Библияны окучумун. Көрүү мүмкүнчүлүгүмдү жоготконумда мага эмне үчүн мындай сыноо берилгендигинин жообун издедим. Мындан ары кантип жашайм? Өмүрүм ушуну менен токтоп калабы деген ойлор болду. Жеңем ислам динин карманчу эле. Ошондо ал менин бул суроолорума жооп катары бир хадисти окуп берди. Эгер Аллах Таала пендесин анын эки сүйүктүүсүнөн ажыратып койсо, эки сүйүктүүсү деген эки көзү дегенди билдирет экен. Анан ал адам бул сыноого сабырдуулук көрсөтсө, мунун аягы сөзсүз түрдө бейиш болот. Бул хадис менин жүрөгүмдүн түпкүрүнөн орун алып, Аллах Таала мени өзүнүн акылмандыгы жана менен сынап жатат. Коомдук ишмер, мотиватор Гүлзана Жаркынбаева мындан бир нече жыл мурун чоң кырсыкка учурап, белинен ылдый жагы кыймылсыз абалга келген. Бирок бул сыноолорго карабай Гүлзана айым көбүн позитивдүүлүгү менен суктандырат. Бул каарманыбыз иш-чарага келген коноктордун жүзүнө жылмаюу тартуулап, күн сайын тынымсыз шүгүр келтирүүнүн маанилүүлүгүн айтып берди. Биз даамдуу тамакты жеп жатканыбызда сөзсүз жаратканга ыраазычылык билдиришибиз керек. Мисалы, мен дайыма тамак жердин алдында бисмиллах дейм. Анан тамактанып бүткөндөн кийин альхамдулиллах дейм. Менин бүгүн тамагымдын болгонуна Кудайга 1000 мертебе ыраазычылыгымды билдирем. Анткени мен көп учурда Африкадагы балдарды эстейм. Кичинекей чагында чоң кырсыктан улам бир колунан ажырап, бирок ошого карабай оор сыноону бекем сабырдуулук менен жеңип келе жаткан эмгекчил, позитивдүү Айзат аттуу айымда жоолук күнүнүн ардактуу коногу болду. Айзат, азыр мен ойлойм баарын эле белгилүү болуп кетти ушул үй бүлө. Мен өзүм биринчи видеолорду көрүп, Айзаттын жолдошу Facebook'та менин досум экен. Анан карасам, машалла, ушундай үй бүлө бири-бирин колдогон, бири-бирин сүйгөн, бири-бирине ушундай жакшы мамиле кылган. Чоң рахмат. Өзүм сүрдөп кеттим. Мен өзүм Бул жашоодогу сыноолорду сабырдуулук менен гана эмес, талыкпаган эмгектин аркасында да жеңүү мүмкүн. Мунун эң мыкты мисалы Нургүл Чыдыева аттуу айым. Бул каарманыбыз тубаса дарт менен төрөлгөн. Тагыраагы жамбаш тарабында айрым сөөктөр жетишсиз. Бул себептен Нургүл айым балдак менен басат. Кымбат баадагы операция жасатып, Нургүл айым балдакты таштап өз алдынча басып кетүүсү мүмкүн. Ошондуктан ал бүгүнкү күндө операциясына каражат чогултуу үчүн тикмечилик, кол өнөрчүлүк, түрдүү таттууларды жасоо менен алектенет. Кудай буйрса, Нургүл айым өз тилегине жетип, балдагын таштап, чоң марафондордо чуркап каларына үмүттөнөбүз. Бүгүнкү дүйнөлүк жоолук күнүңүздөр менен баарыңыздарды куттуктайм. Жана Элиана эжеге жана Умма журналынын жалпы жамаатына ыраазычылык билдирем. Кыргызстандагы аялдар конгрессинин жетекчиси Замира Акбагышева ар дайым жоолук күнү иш-чараларына активдүү катышып, өз тилектештигин билдирип келет. Замира айым Умма ислам журналынын башкы редактору Элиана Мариям Сатаровага Кыргызстандын аялдары аталышындагы энциклопедияны белек кылды. Эске салсак, 2019-жылы дал ушул энциклопедия барактарынан Элиана Мариям Сатарова өлкөбүздүн алдыңкы айымдарынын бири катарында орун алган эле. Наш лидер наравне со всеми 400 выдающимися женщинами Кыргызстана включена в эту энциклопедию, которая покорила весь мир. Умма журналынын иш-чаралары ар дайым кызыктуу конкурс жана баалуу белектер менен коштолот эмеспи? Бул күнү да алып баруучулар ислам, жоолук, кыргыз элинин улуттук кийимдери тууралуу кызыктуу викториналык суроолордон турган оюн уюштурушту. Жеңүүчүлөргө 40 хадис аттуу китептер белекке берилип жатты. Эске салсак, жоолук күнүнө карата өзгөчө форматтагы иш-чараларды активдүү өткөрүп келе жаткандыгы үчүн Элиана Мариям Сатарова 2019-жылы бүткүл дүйнөлүк жоолук күнүнүн Кыргызстандагы расмий элчиси болгон. Бул жылы аталган эл аралык күнүн демилгечиси Назма Хан кыргызстандык мусулмандарга арнап видео кайрылуу жөнөткөн. Бул кайрылуу иш-чарага келген конокторго көрсөтүлдү.
Umma журналы жоолук күнүнө 2 жумадай убакыт калганда Instagram баракчасы аркылуу 2 конкурс жарыялаган. Биринчиси "Мен эмнеге жоолук салындым" деген темадагы конкурс. Бул конкурска жоолук салынган эже-сиңдилер катышып, алар мындай кадамга кандайча келип калгандыгын айтып бериши керек эле. Ал эми экинчи конкурс "Мен эмнеге жоолук салынгым келмек" деген аталышта болчу. Бул жарышка жоолук салынууну ниеттенип жүргөн эже-сиңдилер катышып, жоолук салынгысы келгенинин себептерин жазышы керек. 2 жума бою биздин дарекке жүздөгөн кызыктуу каттар келип жатты. Бир нече кишиден турган көз карандысыз калыстар тобу эң мыкты жооптордун авторлорун тандап беришти. Жеңүүчүлөрдү аныктоодо калыстар текстин мазмунун, стилин, сабаттуулугун жана адабий көркөмдүгүн эске алышты. Жоолук күнү иш-чарасында жеңүүчүлөр сахнага чакырылып, салтанаттуу түрдө сыйланды. "Мен эмнеге жоолук салындым" деген темадагы конкурста биринчи орунду Мерим Султаналиева аттуу катышуучу жеңип алып, Карабулак тоолуу эко мейманканасына 2 кишилик жолдомо жана Бай Элиза брендинен колго тигилген кооз жоолук белекти алды. Эң биринчи укканда аябай толкундандым, аябай сүйүндүм, ишене албай кайра карадым. Эң биринчи эле өзүмдүн сүйүнүчүмдү ошол 2 рекет шүгүр намазы менен Аллах менен бөлүштүм да, сүйүнүчүмдү. Экинчи орунга Жибек Кенжебек кызы ээ болуп, өзгөчө атмосферасы бар Клевер Бишкек ресторанына акысыз тамактанууга сертификат, Весте дүкөнүнө көйнөк сатып алууга сертификат жана Журт дизайн брендинен эксклюзивдүү кеп такыя утуп алды. Бул жоолук программасында менин үчүн жоолук салынып бул пост жазганда мен өзүмө абдан пайдалуу нерселерди алдым. Себеби буга чейин балким аңдабай келгендирмин, балким бирөөнү тура алгандырмын, балким болгону парз болгон үчүн салынганмын да. Анан мен бул аркылуу менин толтураак факторлорун үйрөнүп, кандай пайдалары бар ошолорду биле алдым. Ал эми 3-чү орунга Жунусова Оксана аттуу окурманыбыз ээ болуп, ага Асинат дүкөнүнөн кооз көйнөк жана жоолук, мусулмандардын Нусра Нике агенттигинин кызматына акысыз сертификат белеке берилди. Жоолук салынганда аябай кубанычта болдум. Бул көчөгө чыкканда билесиң да, сен Аллахтын мындай подзащитай болгонун билесиң да. Анан мен чынын айтайын, разымын. Анткени Instagram блогумда баштайм деген бир максат койгомда, мендей кыздар көп. Мен аларга мен блогума келгенде, мен ачыкмын ар дайымчы кыздар келип, эжеке мен дагы жоолук салгым келет деген кыздар мага келсе экен, мага жан дүйнөдө кандай кыйынчылык болсо мага айтса, мен ислам дининдегидей бир тууган катары аларга мамиле жасайын деген максат койгонмун. Жоолук салынууну ниеттенип жүргөн эже-сиңдилерге арналган "Мен эмнеге жоолук салынгым келмек" конкурсунда биринчи орунду Болотбекова Асель аттуу катышуучу жеңип алып, Карабулак тоолуу эко мейманканасына 2 кишилик жолдомо жана Бай Элиза брендинен колго тигилген кооз жоолук белеки алды. Жок, мен көргөндө эле сразу эле окуп, ошол күнү эле жазайын деп, анан убакыт болбой калып, эртеси күнү эле отуруп алып, жүрөгүмдө болгон нерселердин баардыгын ойлонуп жаздым. Анан жеңем деп аракет кылдым. Күндө намаздан кийин, альхамдулиллах, 5 маал намаз окуйм. Намаздан кийин Аллахтан сурап, эгер мага ошол нерсени татыктуу деп билген болсоң, ошол нерсе менин диниме пайда келтире турган болсо, жеңүүнү насип кыл деп. Конкурста экинчи орунга Захро Каримова ээ болуп, United Kitchens адал ресторанына 3000 сомдук сертификат, Весте дүкөнүнө көйнөк сатып алууга сертификат жана Журт дизайн брендинен эксклюзивдүү кеп такыя утуп алды. Ал эми 3-чү орунга Чомоева Айпери аттуу айым ээ болуп, ага Асинат дүкөнүнөн кооз көйнөк жана жоолук, мусулмандардын Нусра деп аталган Нике агенттигинин кызматына акысыз сертификат белеке берилди. Чакыруу чындыгында күтүүсүздөн болду, абдан кубанычта болдум. Ошондо апамдын туулган күнү болуп ушакта элек. Анан кечинде телефондо өчөтүп ошондо окуп аябай толкунданып, сүйүнчүлөп айттым да, ошо Аллах Таала буйруптур ушул күнгө деп. Ошол аябай ыраазычылык билдирем. Жоолук күнүндө коноктор жагымдуу атмосферада 4 сааттык руханий жана маданий агартуучу программага ээ болушту. Кыргызстандагы Human Appeal кайрымдуулук фонду белек катары иш-чарага келген ар бир конокко кооз баштыкчаларды даярдады. Андан соң коноктор даамдуу кофе-брейк менен сыйланды. Бүткүл дүйнөлүк жоолук күнүн айымдар үчүн абдан маанилүү даталарынын бири катары эсептейм.
Бул күнү жоолуктун ислам динindеги мааниси түшүндүрүлөт. Көпчүлүгү жоолуктун чындыгы маанисин билбеш мүмкүн. Алар жоолукту никаб сыяктуу кийимдер менен да алмаштырып алышат. Биз элдерге жоолуктун чындыгы маанисин түшүндүрүп, ал билим алууга, иштөөгө, өнүгүүгө өсүүгө тоскоол эмес экенин түшүндүрүшүбүз зарыл. Жоолук күнү алдына ушундай максаттарды койгондуктан биз бул иш-чараны колдоону чечтик. Баса белгилесек, жоолук күнү Кыргызстанда коомчулук тарабынан жылуу кабыл алынып, 2017 жылдан бери аны жергиликтүү жана эл аралык 40тан ашуун массалык маалымат каражаттары чагылдырып келет. Биздин иш-чаралар социалдык мүнөздө болуп, ар дайым акысыз негизде өткөрүлөт. Программасы жакта мында мотивация бергени, мында келип айтып бергендери, лекциялар аркында жакта мында кадимдей душевный настрой деп коет го, неме болуп деп жакшы жакка бурулупчу. Бүгүн аябай ыйладым, анткени өзүмдүн турганыма, колу бутум бардыгына, сүйлөй алганыма баарына шүгүр келтирдим. Анткени бул бир эжени көрдүм, мындай мага мотивация болду да, мен дагы деле азыр аны элестетсем, ыйлагым келип атат да, эң сонун. Бул иш-чарага келгениме аябай сүйүнүп турам. Мындай иш-чараларга мурда катышсам деле мынчалык деңгээлде болгон эмес. Бизге бул мындай иш-чара өтө керек деп ойлойм да. Мына жаңы эле азыр могул жака иш-чарага келип келатканда, ошо эже-сиңдилер чоң толкундануу менен ушундай иш-чарага келатып, жоолук салынгандар болуптур да. Азыркы ушул келатып, фотозонанын астында ый аралаш толкундоо менен куттуктоолор болду. Бүткүл дүйнөлүк жоолук күнүн өткөрүүгө былтыр Нарын облусу кошулса, быйыл Талас, Жалал абад, Оштун Өзгөн районундагы Мырзаки айылы, Оштогу Сулайман Тоо мечити да мыкты программа менен өткөрүштү. Эми Кыргызстандын ар бир облусунан жоолук күнүн белгилөөнү сунуштап, бизге кат жөнөтүшүүдө. 5 жылдан бери айымдарга жагымдуу маанай тартуулап, жоолук күнүн өткөрүүгө колдоо көрсөткөн бардык демөөрчүлөргө, ыктыярчыларга жана жакын санаалаштарыбызга терең ыраазычылык билдиребиз.